мына эже аскер эже бир канча жыл эмгек кылып ушул жол бүгүн алмагайдын китебин чыгарыптырсыз. Азыр агымчылар деле бир 10 чактыга жетеби жетпейби аз эле калдыңыздар, көп киши өтүп кетти, 5-6 өтүп кетти. Эмгегиңиздин, мээнетиңиздин дөөлөтү кайтсын. Мына 12-синен эртеси 13-ү өткүзөм деп жатасыз. 13 декабрь. Ушул жөнүндө элге кулак кагыш айтып койбойсузбу? Эми Алымбайкебиз биздин устатыбыз көз өтүп кеткени 11 жыл болду. Ошол кезде эле мен өзүм убада бердим эле да, ошол Алымбайкенин кабарын укканда ыйлап жүрүп, анан ушу Алымбайкенин чыгармаларын жазгандары мен публицистикасы негизи жакшы маектери бар эле, жакшы макалалары бар. Анын үстүнө Алымбайке бир топ гезиттерде иштеген, Кыргызстан маданияты, Ала тоо журналында илгерки. Андан кийин Асабага келди, Агымда иштеди, Аласта иштеди. Андан кийинки гезиттер Жаңырык атта Лозунг деген гезиттерде иштеп калды. Акыркы иштеген журналы Жаңы Ала тоо журналы болду. Андан кийин дагы Алымбайке ошо акыркы кезде мындай жаш буунду ойлоп, биздин жаш балдарды ойлоп, мындай фундаменталдуу эмгектерди калтырды десек болот да. Мына балдарга базарлык деген китебин билебиз, Орзо Турбаеванын фонду чыгарды. Анан Алымбайкенин көзү өтүп кеткенден кийин анын дагы бир мыкты шакирти Олжобай Шакир Алымбайкенин ырлар жыйнагын чыгарды, баягы архивин карап өзү тандап чыгарды. Андан кийин ошол Отунбаеванын фонду балдарга базарлык деген китебин чыгарды. Анан котормолорундагы менимче тиги тил комиссиясын чыгарды го дейм. Башкаларга кошуп мындай жыйнак кылып чыгардыбы билбейм. Анан ошо эми Алымбайкени биз билебиз да. Алымбайке деген мыкты акын, эң мыкты котормочу, публицист, адабиятчы болгон да. Анан ошол жагынан алганда ошо бетки чыгармачылыктары анча мынча азастан чыгып келатат, бирок ошо публицистика жаатындагы эмгеги чыга элек болду да. Анан ошол бөксөнү толтурайын деп мен, себеби ошо журналистикага тиешелүү макалалар, маектер мен ойлойм ушул кезге чейин Кыргызстандагы мен журналистмин деген адамдар үчүн үлгү деп ойлойм да. Кандай жазыш керек, аналитикалык макалаларды кандай жазыш керек, экономика боюнча кандай талдоо жүргүзүш керек, саясатка кандай баалаш керек, кандай мындай туура түшүнүп, туура маалымат бериш керек элге кандай жеткириш керек. Ушунун баардыгын Алымбайке абдан мыкты үлгү катары жазып кеткен. Ошол эле учурда бул китепте жалаң эле баягы саясат, экономика эмес, адабиятка, маданиятка, кыргыз өз алдынча болгондон кийин кантип жашап кетет, 21-кылымда кандай жашайт деген мындай чоң суроолорду койгон темалар да бар да. Ошого байланыштуу чоң маектери да жарык көрдү. Мисалы үчүн Ала тоо Кыргызстан маданиятына чыккан маектери бар. Негизи китеп өзү төрткүлөп турат. Кыргызстан маданиятына чыккан маектеринен, Асабага чыккан макалаларынан, Агымга чыккан маектер макалалары, анан Алас гезитиндеги макалаларынан турат. Азыркы күндө да абдан актуалдуу деп эсептеген материалдарды топтоп түзүүчү катары чыгардым. Себеби мындай адамдын эмгеги унутулбаш керек деп ойлойм. Себеби азыр баарыбыз эле мындай технологияга өтүп кеттик, жашообуз саналык болуп калды. Бирок ошону менен катар мындай сөздүн бар маанисин, жазган эмгектин маанисин билбей атпайбыз. Себеби баары жеңил болуп кетти да. Алымбайкедей терең изилдеп, терең жазган адам жок да. Ошон үчүн азыр ушундай эмгекти баалаган адамдар билсин деп, кийинки жаш муун окуп үйрөнсүн деп
журналист боло турганда, айрыкча жазууну үйрөнө турган адамдар, жаштар билсин деп мен ушул китепти чыгардым. Бул жерде көп нерсени тапса болот. Адабиятчылар, журналисттер, саясаттануучулар, экономика изилдөөчүлөр, жана башка тармактардын изилдөөчүлөрү көп фактыларды тапса болот. Анан мен ушул окурмандарды ушул чакырат элем. 13 декабрда Улуттук китепкананын Чыңгыз Айтматов залына саат 12-де келип, китепти сатып алыңыздар. Китеп аз эле нускада чыкты, 500. Эмне үчүн сатып алыш керек? Себеп дегенде, бул китеп өзү мындай 500 бет менен чыкты, бирок мен жыйнаган материалдардын жарымы батпай калды. Себеби мен өмүрүмдө биринчи жолу китеп чыгаргандыктан түзүүчү катары абдан көп материал топтоп алган экенмин. Бирок мындай баардык материал батпай калды да. Типографияга барып баягы бетин эсептеткенде 1000 бет болуп кетти. Анан алар айтышты, эгер 1000 бет болсо сиз 2 томдук кылыңыз, болбосо жарымын кыя чабыш керек.